2 жылдын ичинде Кыргызстанда сыймыктануу менен айта турган жана көрсөтө турган жумуштар аткарылды. Жыл ичиндеги ишибиздин эң башкысы бул Кумтөр. Кумтөр боюнча жасаган жумуштарыбызды биз сыймыктануу менен өмүр бою башыбызды бийик көтөрүп айтсак жарашат. Кумтөрдү элге кайтаруу бул экономикалык жана элибизге дем күч берүүчү гана жетишкендик эмес. Бул Кыргызстандын жаңы тарыхынын 2 доорго бөлгөн окуя болду. Кумтөрдүн кайтарылышы өтө маанилүү, символикалуу иш. Бул элдин байлыгын басып алган тышкы душманды гана эмес, ички душманды, өзүбүздүн ички коркууларды, күчүбүзгө ишенбегендикти жеңип чыгуу болуп саналат. Көптөгөн адамдар бизди мындай Кумтөрдү ала алышпайт дешкен. Атыгүл аны Кудайдан дагы тилеп келишкен. Таптакыр болбой калганда мындай татаал, жогорку технологиялуу өндүрүштү башкара албайт деп, баарын башын айландырып, ишендирип келишкен. Мен айтат элем, биз Кумтөрдү алдык президенттин тапшырмасы менен, алмак турсун бир да күн токтотпой иштетип кеттик.